Жакшы бизем. Endi 5 күнгө жолук берди бизге дагы. Ушинтип аракет кылып жүрөбүз энди. Бизге сууга өтүп калбасын деп жолук берди да. Элдер дагы айтып атышат, калгандары тааныбай, бул эжеси болот дешип эле. Окшоштуруп. Салам кандашдар, моюн жыты арамат, чыттан откуо. Муртума тыгып алайын. Эжеке айтыңызчы. Мерим деген эмне? Мерим эркелетип, сени өстүргөн акене, жакшы көрөм күн эртеден. Эне жайнап күлгөндөрүн, тырагой деп элкелетип көздөрүнөн өпкөнүн. Şu makal. Окуганда эжеке ошо каникул бергенде баягы суук, жаман катык суук болуп биз ошондо жайлоого кетет элек, жайлоого кетип анан уже түшкөндө уже тарап кеткен да общий жакка. Андан кийин мектепке барганда эжеке көрсөткөн да, эжеке дагы билбейт экен эле баягындай интернетке тарап мындай жакшы жака болуп кетишин билбей, анан баягындай окуучуларга көргөзгөн да, силер дагы мынтип жаш кезиңерден телефон чукпагыла, көргөзбөгүлө деп. Окуучуларга көргөзгөндө мен жерге түшүп калгам да, ошол жерде уялып, анан ошол ойдон мен ыйлап эч кимге сүйлөбөй уялып өзүм видеомду көрүп, ошентип атып 4-классын Азирет Осмонов келди. Баарыңар тынч болгула, жасоолуңар жакшы болсун. Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Биз азыр Ош шаарына келдик. Оштун кичинекей мурдагы блогери. Анан биз ушинтип жүрөбүз энди деп кичинекей баардыгыңыздарга сүйүктүү кызга келдик. Үмүт айга келип отурабыз. Саламатсызбы, кандайсың? Сиздерден кандайсыздар? Мен Үмүт Ай Султанова. Ош обласуна караштуу Нокат району Жаңы Нокат айылынан болгом. Мен азыр 14 жаштамын. Азыркы учурда Нокат шаарында окуйм. Кандай? Жакшыбы? Жашалыктаңар. Жакшы бизем. Endi 5 күнгө жолук берди бизге дагы. Ушинтип аракет кылып жүрөбүз энди. Бизге сууга өтүп калбасын деп жолук берди да. Шу? Жаңылык. Şu үйлөрдү көрдүңөрбү? Баарыңар тынч болгула, жасоолуңар жакшы болсун. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Кичинекей кезиндеги видеолорду көрдүк. Азыр деле аябай популярдуу болуп жүрбөйбү, көптөгөн просмотрлорду жыйнап, көптөгөн көрүүлөрдү жыйнап, анан көпчүлүгү дагы кызыгып сурап жатышат. Ошол кыз эмне болду, каякта, кандай болуп калды депчи. Ошол себептен биз сага келдик. Анан айтып өтсөң, ушул видеого негизи канча жыл өттү? Бул видеого 8 жыл өттү. Мен 1-классымда 7 жашта сүйлөп берген болчумун. Ошондон бери азыр мен 8-классмын. Ошодон ары 8 жыл өтүп калды. 8 жыл мурунку Үмүт Ай менен андан кийинки Үмүт Айдын аябай чоң айырмачылыгы болсо керек. Элдер дагы айтып атышат, калгандары тааныбай, бул эжеси болот дешип эле. Окшоштуруп. Сиңдиси болот. Анан мурда деген аябай видеодон деле көрүнүп турбайбы, сен аябай сүйлөп, ушундай бир шустрая деп коет го, ошондой кыз экениң. Анан азыр кандай болуп калдың? Азыр токтолуп, Эми ошондой болуп экен эми чогойгондо. бирок дагы деле сөзгө чечен, сөздү таптап сүйлөгөн кыз окшойсуң. Мен билген сиздер байкашсыздар да элдер байкайт. Биз өзүбүзгө коо билгендей чоңоюп.
сен унутпайсыңбы деп көрүп таанып калгандар да болот. болот, сүрөткө түшүшүп баягындай бирөө менен сүйлөшүп калганда алар ишенбейт да, мисалы үчүн сиз бул жака сүйлөсөңүз бул ишенбейт да, жок бул башка кыз десе келип сүрөткө түшүп кетишип анан мындай доказать кылып мындай чечип беришет да. Анан айтсаң негизи эле мектепте азыр 8 класс деп атпайсыңбы? Азыр деле классташтарың арасынан мындай звездасыңбы? Сурайт. Ооба, ошо баары класста айтышат, бул биздин звезда кызыбыз деп, эжекелер таанып калгандар билет, мен окуучумун деп сыйлыктанышып, мындай тууган уругунан деп тартып жөнөтүшүп, ошентип жүрүшөт, таанышып эле. Негизи кимди тартып калгансың? Кимди тартып мындай сөзмөр болуп калгансың? Бизде атабыз жакшы мындай. Чоң атаң менен чоңойбосуң, же өзүң атаң? Жок, атам менен эле өзүбүз эле. Өзүң атаң демек сөзгө аябай чечен адам, негизи айтып өтсөң, ошол учурда кандай бир өзгөчөлүктөр болгон, кандай тарбия болгон, канча бир тууганың бар эле? Мен 3 бир тууганмын. Ошол кезде дагы 3 эле бир тууган болгон. Ал жакта бул видео тартылган кезде биз жайлоодо болобуз да. Жайлоодо тартылган видео, связь иштебейт, баягындай эме өнүккөн эмес эле да, көп нерсечи. Интернет өнүккөн эмес. Телефондор чыкпай ошондо баягындай. Канчынчы жыл болуп калат? 2019. 2019 болуп ошентип мен жайлоодо отуруп эле эме кышта дагы ошол жакта жашайт элек. Ошондо атамдын телефонуна кызыгып, мындай кармап, өзүмдү мындай сүйлөп көрөйүнчү деген ойдон сүйлөп кийин удалить этем деген ойдон калып кетет. Кийин туугандар группасы бар да, зээригип ал жакта связь иштебейт, бул жака келишип андан кийин сурашат алар, эмне жаңылыктар, силер жакта жайлоодо эмне болуп атат дегенде жаңылык мына деп жөнөтө берем эле. Туугандарыңдын группасына жөнөтүлгөн видео. Бул кандай сүйлөйт экен, бул баягындай тилдерин башкача болот го, баягындай эре депчи. Ошого анан башкаларга мынтип жөнөтө бергенде эжелерибизге, туугандарыбызга, алар дагы бирөөлөргө көрсөтүп жүрүп ушинтип интернетке чыгып кеткен ушул ойдон. Видеобу кандайсыңар, жакшыңарбы? Ден соолугуңар жакшы менен менди 3 айга каникул берди, мага дагы 5 класска өтүп калсын деп ушинтип аракет кылып жүрөбүз энди. Тоолордун арасында гүлдөрдү терип, майли болуптур. Баардыгыңар тынч болгула, ден соолугуңар жакшы болсун, көңүлүңөрдү көтөрүн деп суугукта чыктым да. Диги шабамын. Байдын кызын аламын. Байдын кызы тибесе, дагы тык шабамын. Ошондо туугандарыңа тартылып жиберилген видео. Аны чыгаруу иште, туугандарың чыгаруу иштеби? Ошон үчүн ай туугандар деп сүйлөп аткан турбайсыңбы? Анан чыгаруу ийгенде просмотрлор көп болду, көрүүчүлөр. Анан кийин сен өзүңдү өзүң көрдүң да, башка телефонучу. Кандай болду? Мен аябай коркком, мен ал видеону көрүпчү, баягындай уялып, элдердин жанында баягындай биринчи эжеке мындай түшүрүп койгон мен ылдыйгачы. Биринчи класста окуп, мындай каттык окууга берилебиз да мен. Окуганда эжеке ошо каникул бергенде баягы суук, жаман каттык суук болуп биз ошондо жайлоого кетет элек, жайлоого кетип анан уже түшкөндө уже тарап кеткен да общий жакачы. Андан кийин мектепке барганда эжеке көрсөткөн да, ондо эжеке дагы билбейт экен эле, баягындай интернетке тарап мындай жакшы жака болуп кетишин билбей, анан баягындай окуучуларга көргөзгөн да, силер дагы мынтип жаш кезиңерден телефон чукпагыла, көргөзбөгүлө деп. Окуучуларга көргөзгөндө мен жерге түшүп калгам да, ошол жерде уялып, анан ошол ойдон мен ыйлап эч кимге сүйлөбөй, уялып өзүм видеомду көрүп, ошентип атып 4-класстын Азирет Осмонов келди. Ошондо дагы эжекеден коркуп ответ бербей, ончо жооп бербей, ошентип баргам. Азыр дагы эжеке айтат, бекер кылыпмын эле, мен наоборот сыймыктанышым керек келди сен менен деп. Ал кезде ойлогондо интернет колдонгон адамдар же телефонду көп караган окуучулар мындай жаман жака өзгөрүп кетет. Мен ошондо мен сени бекер түшүрүп коюпмун, сенин сүйлөбөй токтоп калганыңа менин немем бар дейт да. Азыр ошондо сен мурдагыдай сүйлөбөй токтолуп калгансың, Билбейм, эми адамдарга ошондой болушу мүмкүн, эми өзүбүз үй ичинде отурганда сүйлөй беребиз ошентип эле. Жана айтып атпайсыңбы ушундай мугалимим айткан, ушундай жаман жака өзгөрүп кетиши мүмкүн депчи. Ошол окуяны кеңирээк айтып берсең. Мектепке бардың, билбейт болчумун да, мугалимим көрө турган
эме болгон. Ошол видеону тарткандан кийин атамдар бул жака түшөт да, мындай зериккенден түшүп, биз эжемдер ондо эме эле чоң класстар болуп окуй эле жүргөн эле. Ошондо атам ол видеону жөнөтүп коюп уже кетет да жайлоого. Жайлоого кеткенден кийин биз жайлоодо жүрүп келгенден кийин уже весь бар жок жака тарап кеткен. Анан эжелерим бизге көрсөтүп ушундай сен таркап кетипсиң, азыр общий жакта популярный болуп атат деп. Анан мектепке барганда уже баардыгы таанышып, сен чыгып кетипсиң го дешип, анан эжеге баягы жерде ошентип окуучуларга көргөзгөн да, силер дагы мынтип жаш кезиңерден дейт телефон чукпагыла, жаман жакка өзгөрүп кетесиңер, силер только окушуңар керек, бунтипкен акыңар жок деп эмелерге окуучулар менен классташтарыма көргөзгөн. Алардан эми күлгөндө мен да уялып кеткенмин да, башкача болуп. Ошол. Негизи азыр эжеңден урушканын өзүң кандай кабыл алдың? Билбейм, эми эжекенин ою боюнча эми ойлогондо ал дагы бул телефон чукпаш керек, эми окуш керек депчи. Азыр кандай интернет күчөп, мындай көбөйүп, анан элдин баардыгы колдонуп калганын ал учурда билген эмес да, бул жакшы жака иштеринчи. Анан макул звезда болдуң. Андан кийинки жашоо кандай боло баштады? Жакшы, мындай өзүң видеолорду тарткың келип, мындай жакшы жака жүктөп, мындай Instagram иштетип, ошондон кийин келип калат экен ошондой. Анан азыр деле ушинтип сен сүйлөп эле атып, ошол блогуңду жүргүзүп атпайсыңбы, сөз менен эле. Негизи кантип сүйлөш керек? Эмне себептен сенин видеолоруң мындай көп просмотр болуп, элдер көп көрөт деп ойлойсуң? Эмне тартат деп ойлойсуң? Өзүңчү? Элдерге жагымдуусубу? Эмнеге элдерге жагат ал? Эми тилден. Баягындай мисалы үчүн сиздер тияка бул жака деп сүйлөгөндө биз маньяка бояка деп сүйлөйбүз го, ошолмусу айырмачылыгы ошол. Акцент болуп калабы? Биз мындай уруу болот го, эки уруу болот, 30 жыл ичкилик. Биз ичкилигине кошулуп баягындай жайлоодо жүрүп, бардыгы ошентип сүйлөшөт эле да. Ошентип сүйлөшкөндө мен дагы кичинелибизде ошентип сүйлөп, азыркылар мени талашат да. Биздин окаттык болсо деле биздин тилибиз башкача го деп. Анан мен айтам да, ар бир жашаган жердики башкача болот, адамдын өзүнүкү болот деп ошентип сөз талашкан учурлар дагы болот. Азыр деле жайлоого барып турасыңарбы? Ооба, барабыз. Анан бир видеоңду көрүп калганда мерим деген эмне деп, Ошол. Эми. Эжеке айтыңызчы. Мерим деген Эмине, мерим эркелетип, сени өстүргөн айтене, жакшы көрөм күн эртеден. Аңа жайнап күлгөндөрүн, турагой деп элкелетип көздөрүнөн өпкөнүн. Şu makal da makal. Şunu жаташыңар керек, кичинелиңерден. Болсо мүлгөн албайсыңар 5 класс болуп. Болгон. Ошондо окуп жүргөндө жакшы окуйт элем да мен. Окуп жүргөндө ошол Алипе 1-класстын китебинде ошол эме бар эле. Каникул ичи жаттайт элек да, ошону эжекеге айтып берем деп меримди айтып, андан кийин баягы видео тартып атканда, зеригип атканда ошол ой келип калгандан мен да бир айтып көрөйүнчү деп туруп эле ошол мерим деп бырдап бүтүп эле ушул макал деп айтып койгом да. Үй бүлөң тууралуу айтсаң. Үй бүлөмдө мен 3 тууганмын, бала жок. Мен эң кичинесимин, менден чоң 2 эжем бар. Ошо, атам. Азыр эмнеге жагасың? Хоббиң эмне, ырдай аласыңбы, бийлей аласыңбы? Эмне дейсиң, бар жоктуктан кичине болсок керек эми. Мен мындай да бир нерсеге өтө эле кызыкпайм, мындай до конца дебейм, мындай бирдей чекеден бардыгын жакшы алып кетсем, мисалы үчүн бийлесем, мындай бийге эле карап турбайм да, общий жакты бирдей алып кеткенге аракет кылам. Эгерде мүмкүн болсо, мен жана дагы ойлонуп койгом. Мерим дегендерди дапыра аласыңбы? Жайына суранабы, көрүүчүлөр менен. Өзгөчөлүк болот дейсизби? Өзгөчөлүк болот ооба. Мурдагы Үмүтай менен азыркы Үмүтайдын айырмачылыгын көрүп коелу,
эжеке айтыңызчы, мээрим деген эмине, мээрим эркелетип, сен өстүргөн ата эне, жакшы көрөм күн эртеден, энең жайнап күлгөндөрүн, туура кой деп эркелетип көздөрүңдөн өпкөн. Сон. Кайра эле мурдакы Үмүт айды көргөндө болдук. Ушунчалык таттуу кыз экенсиз. Артына макал айтып коебуз. Баягындай ата энең менен көп жүрүп каласың. Бардык эле жүрөт да ата энеси менен кичинелигинде ошентип китеп окуп, мен китепке байланышы барбы жокпу билбейм, бирок мен өзүмдүн ичимден чыккан нерсе да, атам жактан чыккан нерсе, үй бүлө тууралуу, алардын сөзү менен байланыштуу болуп калат менин сүйлөгөн сөзүм. Ошону үчүн көтөрүлдүбү дейм. Анан 8 класс окуп атыпсың азыр. Кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Ушул боюнча айтсаң. Кесип дегенде ушул окууну бүтүп, жогорку чоң окууларга тапшырайын деген ой бар. 8 класс экенсиң. Азыркы кыздар жигит жандап турган убагы, сыйкайып супсулуу кыз болуп чоңоюпсуң, Анан жүрөгүң бошпу, жигитиң барбы? Жигит жок, азыр только окуйлук, жигит эмне кылабыз? Кичине аракет кылгандарынан таба баштайбыз, экен чоңое берели. Аракет кылгандарынан деп болбодуңбу? Кандай болуш керек? Жигит деген биринчи өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек, мындай сөзүндө турган, кыздын дагы өзүнүн дагы жоопкерчилигин бирдей алып кеткен. Ошондой жигиттер жакшы болот. Эмнеси бар болуш керек, эмнеси жок болуш керек? Карап, байкап, анан мындай ойлонуп койдуң беле ошол жөнүндө? Билбейм, разницасы жок экен мага. Главный жүрөгүндө ыйман болсо, анан ошол жоопкерчилигине жакшы карайт экенмин. Ошонусу. Мектепте азыр кандай окуйсуң? Мурда аябай жаш окуучумун деп атпайсыңбы? Азырчы? Чоңойгондо окугадан башкача болуп, билбейм, азыр жакшы эле, 4-5 ошондой болот. Арасында 3 дагы кете берет, кошуп коем. Такыр кошулбай калбасын деппи? Күнөө болбосун деп. Азыр жайлоого чыгасыңар, жайлоого чыкканда эмне кыласыңар? Негизи эле жайлоого чыкканда мындай сөздүн баары келип, илхом деп коет го, ушундай ачылып, өзгөчө бир атмосфера болот болуш керек негизи. Эме болот, биздин жайлоого чыккан себебим ар бир жашаган жерде муну айыл болот да, айылдын дагы жайлоосу болот. Ошондо мурда биз общий эмеде жашайт элек да, жайлоодо кышын жайын бул жака үй сабайт элек. Баягы карантин болуп калат, карантин болгондо ошол жакта эме болуп, көбүнчө ошол жакта жүрүп, баягындай адамдардын тилдери меникине окшош эле да, бардыгы эдегеп, мындай шаржага келип, баягындай сөздөрдү укпайт элек. Мен кичине болгондун үстүнө үй бүлөбүзгө, анан башка адамдардын эмесинен болуп, ошол тилди үйрөнүп калганмын. Кийин чоңоюп бул жака үй салып, азыр аз эле чыгып калган болобуз жайлоого. Сону буюрса врач болом деп атасың, Үмүт ай, сага терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын Бишкектен бери ошко сенден интервью алалы деп келдик. Сыйкайып сулуу кыз болуп чоңоюп турсуң. Буюрса сени бийиктерден көргүбүз келет. Блогуңду жүргүзүп тур. Биз интернет аркылуу бул жакка дайыма келе бербесек дагы интернет аркылуу көрүп туралы. Эстен чыгарбай дейм. Эстен чыгарбай. Сен дагы бизге эгерде Бишкекке келсең кел. Интервью беребиз, көрүүчүлөргө дагы сени көрсөтөбүз. Сагынгандар да аябай көп экен чынында сени. Рахмат сиздерге, биринчи сиздерге рахмат айтам. Ушунча убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ошол. Сени мындай сагынган, сени күткөн көрөрмандарга эмне деп айтасың? Убакыттан пайдаланып айтып калсаң. Эми сагынган адамдар, күткөн адамдар до конца күтө бергиле, мен бармын. Мен жок болбойм, көрүнгүлө келсе, келгиле, ошкон, оокатка келгиле, байланышабыз. Буюрса сенден таттуу дагы сонун контенттерди күтөбүз, Күтөбүз. көрүүчүлөр менен биргеликте анда ийгилик каалайбыз. Рахмат чоң.